Өрткө каршы кызматы, диспетчер Айдарбекова. Пожар. Адресиңизди айтып койсоңуз. Гагарина. Түшүндүм. Маселеси турат. Же болсо өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюу маселеси турат. Кесепетин жойгондон кийин өзүңдө бир жакшы сезим болот да. Ушу мен монча адамдын өмүрүн сактап калдым. Же болбосо ушул жердеги өрттүн кесепетин жойдук. Же өзгөчө кырдаалдын кесепетин жойдук. Наоборот бир мындай жакшы сезим болот да бүткөндөн кийинчи. Анан ал убакта деле баягы психологический даярдык, мунун баары өздүк курамдар аябай, ошону биз аябай даярдайбыз. Өздүк курам ошо кээ бирде өрткө дагы киргенде бул чоң эрдик да. Балдардын ошо өрткө кирүүсү, өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу, адамдар наоборот качып атканда биздин кызматкерлер ошол жерге наоборот кирип ошонун кесепетин жоюп. Биринчи баратканда биздин уставда көрсөтүлгөн өрттү кабыл алгандан кийин, өрт түшкөндөн кийин кабыл алгандан кийин ошо ойлонуп баштайсың да. Бул жолдон кетип баратып ойлоносуң да. Бияктан болжол менен айтат, мисалы мындай үйдө мындай күйүп атат депчи. Андан кийин баратканда выследование на пожаре деп коет да. Баратканда ойлоносуң да, кандай кылып өчүрөм депчи. Бараар менен токтор менен бизде бар, решающий направление бар деген бар. Ошо менен өчүрөбүз да. Биринчи бараар менен машина токтобер менен түшүп барып өрттүн эмесин карайбыз. Кандай күйүп атканын. Андан кийинки биякта команда башчысы болот, ошого айтабыз. Мындай кылла, тигиндей кылла депчи. Барып туруп электричествоны обесточить этебиз. То есть өчөчүктөн өчүрөбүз. Андан кийин өрттү курчаганга аракет кылабыз. Чүй облусу боюнча ошо өрткө каршы куткаруу кызматын иш алып барабыз. Өздүк курам ошо өрттү өчүрүү, алдын алуу, авариялык куткаруу иштерин жүргүзөт. Бизде мына токтоло кетсем, жыл башынан бери ушул күнгө 6 айдын ичинде 506 өрт кырсыгы катталган. Социалдык экономикалык чыгымдар 66 миллион 377 миң сомду түздү. Өрттүн саны чынында быйыл көп, 88%га өрттүн саны көбөйгөн. Ал эми социалдык экономикалык чыгымдар 6%га азайды да. Өрт кырсыгынын кесепетинен 6 адамдын 6 жаран каза болду. Менин атым улук лейтенант Байсариев Эрмек Намазбекович, карабал башчысы болуп, ушул Сыгата районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 27-чи өрткө каршы куткаруу бөлүмүндө кызмат кылам. Ушул эртеменки нөмөткө келген учурда мына ушул көрсөтүлгөн тартиптин негизинде иш алып барабыз. Мынакей биринчиси бул болсо 8:20 8:09 чейин бул мөөнөттү кабыл алуу. Өздүк курам дайым күжүрмөн даярдыкта турат. Бул жалгыз эле биз постоянно баягы ушундай кырсыктарга чыгууда эмес, өзүнчө пландын негизинде атайын өздүк курамга сабактар өтүлүп турат. Атайын расписаниялар болот. Ошо бүгүн өздүк курам бир нарядка заступать эткенде, ошо күнүмдүк расписаниясында түшкө чейин обязательно ошо
өзүнүн кесибин жогорулатуу боюнча атайын сабактар өтүрөт. Бул өрт өчүрүү жаатында, авариялык куткаруу иштерин жүргүзүү жаатында обязательно өздүк курамдын сабактары өтүлүп турат. Андан сырткары распорядок боюнча отработка нормативов деп коебуз. Бул өздүк курамдын ошо жана шамдагайлыгын арттыруу маселеси боюнча атайын отработка нормативовтар ошо атайын расписаниянын негизинде жыл бою жүргүзүлүп турат да. Так, бул болсо мына переходник гайкалар, бул рукавдын бири-бирине кошкон жери ар кандай диаметрлер менен кошконго мүмкүнчүлүк болот. Бул болсо трехходовой разбитен деп коет. Мындан бир түтүкчөнү рукав менен алып келип туруп, андан кийин 3кө бөлүп чыгарып алса болот. Бул болсо суу алаарда жанагындай арыктан же бир кандай бир эмелерден болгондо муну башына всасывающийдин башына кийгизип туруп, андан кийин ошонун башына кийгизип алып сугарып алса болот. Бул болсо рукавный зажим, бул болсо кандай бир учурда бир түтүкчөнүн жарылып же кандай бир эме болуп калган болсо, ошо муну кийгизип туруп, андан кийин ошолду басып койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Андан кийин мынакей рукавтар бияқта постоянно кургак бойдон, ушундай оролгон бойдон дайым бойдон болуш керек. Бул болсо мынакей ствол, бул ствол постоянно иштеп убагында таза болуп турат экен. Болсо огнетушитель өзүңөр билгендей эле бул жандай хлопушка деп коет. Муну шапалакча, бул курак чөптөрдү өчүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Булар болсо механический жана гидравлический инструменттер деп коет. Бул болсо жанагындай бак кулап кеткен же авария болгон учурларда киши кыйынчылыкка турган болсо, мына ушулар менен колдонуп куткарганга мүмкүнчүлүк болот бизде. Бул болсо бияка бул жерге болсо өрт өтүрүүчү куткаруучулар ушул жерге отурат. Бул болсо жанагындай үйдүн ичи же бир кандай бир эме зданияның ичи түтүн болуп эме турган учурда, өрткө жетиши кыйын болгон учурда мына ушул аппарат сжатого воздуха деп коет. Ушуну кийип өчүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ушул кызматка келгенин себеби бирден бир бул ушул айылда бир эменин кошунанын бир үйүнөн өрт чыкты эле. Анан кийин ошого барып жардам бергенбиз да. Ушул балдар менен көчөдө жүрүп ойноп жүргөнбүз. Ошол балдар менен жардам берип, анан ошоктон кийин бир байке менен сүйлөшүп, анан кийин сураганда байке кийин силерге чоң ойгондо кирип иштесем болобу депчи. Анан макул болот деп, анан кийин чоң ойгондон кийин аскер кызмат өтүп келгенден кийин анан ушул жака Токмок шаарына баргам. Ошол жерге барсам, ал жакта айтып калды, орун бар, келип иштесең болот деп. Ошол жактан баштап 2004 жылдан бери кызмат өтүп келем. Аяктан иштеп кандай бир кыйынчылыктар болду. Эң негизгиси бул Токмок шаарынын промзонасында молочный цех бар болчу. Ошол жакта эме деп коет, кабельный распределитель деп коет да. Аябай чоң промышленный эме эле ошолчу. Ошол промышленныйден ошол жерден менин оюмча ушу электрозамыкание болуп, ошол распределительный цех электрощит деп коет. Ошол жактан замкание болуп, ошол жол ичинен аябай кара түтүн болуп, өрт катталганда, анан ошол жерге барганда, ушундай мен бетте 3 жыл ушундай болуп калган. Ошо кызмат өтүп келгенмин. Анан ошол жерден бир байке менен ошака өрткө күйүп аткан жерге кириш керек болду да. Ушундай тапшырма коюлду. Бирок киргенге мүмкүнчүлүк жок. Аябай башында кыйналдык, кире албай. Себеп дегенде бул кабель күйгөндө
мындай пепел болуп көрүнбөйт да. Эшиктердин баары жабык. Киргенге доступ жок да. Ошондо ошол Гүлбайке экөөбүз, ушул экөөбүз араңдан зорго жанагындай АСВ деп коет, аппарат жатып атат. Ошону кийип, анан кийин огнетушителди алып, мындай турган огнетушителди алып, анан кийин ылдый болуп, огнетушителди алып, анан экөөбүз жетелеп, трос коюп алып, кармап алып, полажный кылып, ошентип кирип, анан ошондо аябай өчүргөнбүз да. Ошондо жаңы келген учурда ошол эң мага таң калыштуу болду да, ошолчу. Куткаруучулардын кийимдери бул биринчиден өзүңөр билгендей каска, бул эмне? Бул адамдын өрт өчүрүү убагында башына ар кандай катуу нерсе түшүп кетпешин, ушуну сактаганга ушуну кийет. Андан кийинкиси бул болсо шым жагы бул кичине өрттөн, ыздыктан сактайт колдон келишинче. Бул болсо костюму. Бул дагы ызыкты кармап жакшы иштегенге шарт түз берет. Бул болсо пайызоо эремен, өзүңөр билгендей. Бул болсо ар кандай нерсе болгондо ушуларга жардам этет. Эреже боюнча бул коңгуроо түшкөндөн баштап убакыт бөлүнөт. Андан кийин бул 18-20 секундта кийип дайым болуп калыш керек буларды. Отработка норматива ПСП деп коет. Ошол ай сайын чыгарып берилет. Ошонун негизинде тек эле бул эмес, ар бир инструменттерди, ар бир агрегаттарды, ар бир убактысы бар. Ошо менен эме болгон сайын, жумушка келген сайын ошону кайталап үйрөнүп, дайындыкты алдыга алып жүрөбүз басты. Өзүмдүн атам ушу өмүр бою өрткө каршы кызматында иштеп эмгектенген. Чоң атам, чоң апам ушу өрткө каршы кызматында ардактуу эс алууга чыгышкан убагында. Анан мен деле ошо окууну бүтүп, мындай эмеге жетип, эрежеге жетип баратканда ошо ким болом деген суроо болгон туура. Анан атанын жолун жолдоп өрткө каршы кызматына келип калгам. Окууну бүттүм, атайын ошо окуу жайды бүтүрүп, андан кийин аскердик биринчи наамды алып, анан ошо офицердик наам алгандан кийин ошо башында өрткө каршы кызматында иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо куткаруу кызматы дейбизби, чогуу ошо бир кесипти алып ошо бойдон ошо кызматта. Окуу жайды бүтүрүп лейтенант болуп келгенде мен эсимде ошо өрткө кирип, анан бир ымыркай ошо өрттө калып калды эле дегенде кирип, ошол кичинекей 2 жашта ымыркайды ошо өрттүн кесепетинен ушул жерде чарчап калды деп айтабыз. Ошо баланы, кичинекей 2 жаштагы баланы алып чыкканым азыркы күнгө чейин эсимден кетпейт. Биздин милдетибиз деген бул адамдын өмүрүн биринчи очерет сактоо. Андан кийин экономикалык чыгымды кетирбөө үчүн биз ошол биринчи ошого салымыбызды биринчи кошобуз. Көбүнчө шалакылыктан кетип калат. Шалакылыктан азыр өзүңүздөр көргөндөй күн аябай кызып турат. Бир кичине бир эме болсо эле от деген эме алып кеткенге күч алып кетет да. Мындай ызык абаданчы. Анан кийин кышкысын жанагындай эле отопительный печь жанагындай дымоходдорду убагында тазалап багандыктан ошондойдон көп чыгымдар алып келет да. Көбүнчөсү азыркы учурда талааларда өрт көп катталат да. Жанагындай эле жазга маал жана күзгө маал элдер таласын тазалайт, анан бир бурчукка барып өрттөйт, анан басып кете берет. Бул деген эмне? Кароосу калып атат да өрт. Ал деген күйүп, анан дальше узап күйүп кете берет. Ошондуктан көп пайда болот. Ошонун эмеси бул шалакылыктан пайда көп болуп атат да. Көңүл бурушпайт, көрсөтүлгөн эрежелерди колдонушпайт. Бизге мындай четтен жөн эле келип, ушу мен
өрт өчүрүүчү куткаруучу болом деп эч ким келбейт. Анткени баягы өзүнүн орусча айтканда стихиясын тапмайынча адамдар бизде турбайт да. Адам бизге келип ушу кызматкер болом дегенден кийин, өрт өчүрүүчү куткаруучу болом дегенден кийин бул если жок эле жөн эле бир жерден келип калса, случайно дейбизби, бул кесипке көп киши тура албайт да, чыдабайт. Бизге бир мындай ушул жерге жүрөгү менен күйгөн, ошо өмүр бою ушу кызмат менен байланышкан гана адамдар келип иштейт да. Эң биринчи бул эр жүрөк, анан адамдын сүйгөн адамдар гана келет деп эсептейм. Адамдын өмүрүн баалаган адамдар келет деп эсептейм. Боорукер адамдар келет деп эсептейм.